Атым Буру, Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кызылжар айылынан болом. Номер 42 Токтогул Сатылганов орто мектебинин 11-класстын окуучусумун. Комузга апам түрк болду. 4-классыман катышкам. Бермейт Айдаркулова эжекебизге. Өтө чоң жардам берип, мага комузга кызыгым кетип калып атканда кайра кызыктырып мени жаңы нерселерди үйрөтүп улам. Ошол учурдан пайдаланып бир аз жылгым айтып кетем. Комузду үйрөнүп бир кызыгым кетип, кээде кызыкпай баргым келбей, комуз кружокко баргым келбей калганда ошол кайра кой, катыш үйрөнүп кетесиң. Муну жакшы дасаң, кичине аракет кылып, башында кыйынчылык болот, кичине аракет кылсаң үйрөнүп кетесиң деп эжекем көп мотивация берген. Апам дагы, атам дагы өздөрү ырдашпайт. Тайкелери, мабаларым музыкага жакын. Мектептен эле мындай кичинекей сахнага көбүрөөк чыгып баштадым. 5-классыман ошо комузду кичине үйрөнүп калганда мектептеги мындай кичинекей иш-чараларга катышып ошондой. Анан былтыр эле Кыргызстан кыздар федерациясына барып, өрдөө боюнча 2-нчи орунду алып келдим. Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу конкурска катышып, райондон баш байгени алып, областтан 2-нчи орунду алдым. Келечекте максаттар медицина тармагына кызыгам, ошол окуйга тапшырам. Анан ырчылыкты дагы таштабай. Азаматсың. Бурулай айтсаң, кайсыл тематикадагыларга өзгөчө басым жасайсың? Мисалы, сүйүү же болбосо, ата-эне, мүмкүн патриоттурлар. Мага мурда чыгарылган ырлар жагат, негизи эски ырлар. Анан көбүнчө патриоттук, анан сүйүү. Социалдык тармактар, жеке баракчалар аркылуу деле көпчүлүк, мисалы, сен сыяктуу жаш таланттар таанылып атпайбы? Сен ушул тармакка, ушул жаатта бир аракет кылып көрдүңбү? YouTube каналга тартылып көрдүм. Өзүм каналым эмес, бирок башка бирөөнүн каналына тартылып урдап көрдүм. Просмотрлар жаман эмес. Башталышына жакшы эле. Мен Кыргызстандык комуз менен дүйнөгө тааныткым келет. Келечектеги ойлорум, кыялдарым. Ошол тынччылык болсун,
Жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Баарына ден соолук.